ар bir partiyanın kandidатын qarab көрсөңүздөр, içinden en kvalifikasyalыk требованиясы, şu bilimdүү, ilimdүү kandidattар только биздин партияда. Биздин партияда 2 doktor ilimlerinin, yuridik ilimlerin doktoru var. 4 kandidat var. 3 mer var. 6 ve 7 vice-mer var. Anam bu sotsialдык mekemede işlegen, medisinada hizmetkar işlegenlerden bardığı bizdin bugün şu bizdin aldıda koygun programalarda atkarabız dep, oşonda kandidatları tandap, oşo kandidatlar bugün el menen jolugup, özlerinin vadaсын berip el menen işleşip atат. Xuda kalasa biz erteң күрсү күнү 3 gün kaldı. 4 oktyabrda men aytkan programmalardын bardığın ötesinden çıkabız dep, men sizlerge толық vada verip ketemin. Мекеним Кыргызстан партиясы менен талапкер катары катышып атканга абдан сыймыктанамын. Себеби бул команда ичинде ар түрдүү тармактарда ийгилик жаткан жаратмандар бар. Биздин чыган жаштарыбыз бар, тажрыйбалуу саясатчылар бар. Булар ушул ийгиликтер менен Кудай буйрса, сиздер үчүн, эл үчүн, мамлекетибиз үчүн өсүп өнө турган мыйзамдарга жол ачат деген терең ишендемин. Мен сиздерге ишенем. Бирок бир сөз айтам. Биздин партия жогоруда айтышты. Bir мандат бул кичинекей кагаз. Биз мандаттын кулу болбойбуз. Биз силердин кулуңуздар болобуз. 4 октябрь номер 4-кө чакырып кетем бардыңыздар. Жакыр жашаган үй бүлөлөрү менен мен көп иштедим. Мен ошол жакта өзүм чоңойдум, өзүм көрдүм. Чынын айтсам, мен өзүм дагы бутум ооруйт. Мен өзүм дагы операция болуп көп кыйынчылыктарды көргөнмүн. Ошол убакта кайдыгер карабай, жакшы адамдар мага жардам беришип, ден соолугума жардам беришип, мен өзүм бизнестерге жетишип, жакшы ийгиликтерге келдим. Мен айтайын дегеним, ушул партиядагы адамдар жетим болобу, жесир болобу башынан сылашат. Мен ошону өзүм көрдүм. Мен ошолор менен чогуу иштедим. Мага ошогон жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кандидаттарды таптап алып чыкканына чоң рахмат. 4 октябрь күнү номер 4-тү шайлап коюңуздар, суранабыз. Чоң рахмат. Мартта, апрелде элибиз бардык нерсеге мүңкүрөп, жаны менен күрөшүп турганда, Кыргызстанда менмин деген байлар бар. Бирок алар элге жүрөгүн ача албай атканда, Кыргызстандын 7 область боюнча бардык райондорго элге колун ачкан мекеним Кыргызстан болду. Мындай иштерди биз дагы улантабыз. Биз медицинаны, билим берүүнү, дене тарбия, спортту, ыйманды, динди бардыгын өнүктүрө турган, келечекте мамлекетти алдыга буруп, жаңы өнүгүү жолуна кошо турган экенине эл ишенип турат.